Söz Mamleketlik Коомдук ишмер экс-депутат Манас 3 илтигинин ЮНЕСКО киргизүүгө боюнча Улуттук комиссиясынын төрагасы Самаков Карганбек Садыковичке берилет. Урматтуу Манас атамдын урпактары, Саякбай атамдын урпактары. Бүгүнкү Саякбай атабыздын 130 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн сиздерди куттуктаймын. Илгери биздин доорго чейин 9-кылымда улуу Грек элинде, Грек империясында Гомер деген атактуу акын дастанчы болгон. Мына ошо киши Илияда, Одиссей деген чоң эпосторду жаратып, өзүнүн баатырларын даңктап, Ахиллес, Одиссей деген Манас атам сыяктуу улуу баатырларын даңктап, анан кылымдарды карытып Грек империясы турган. Улуу дастан жараткан Гомерди Чыңгыз Төрөкулович Айтматов мына Саякбай атабызга атайын айтып кетти. Саякбай 20-кылымдын Гомери деп. Ошол Грек элинде Гомердин дастанына абдан суктанып, Ахиллес, Одиссей деген баатырларына суктанып, ошол кездеги дастанчылар, эпосчулар ашып кетсе 1000 сапты гана жаттап айтышкан. Саякбай атабыз 500 000 сап деген чет эле болуп атпайбы? Бүгүнкү мына заманбап манасчыларыбыздын өзүнүн жазып жүргөн дастандары 2 миллион сапка жетип калды, мен билгенден. Урматтуу агайын туугандар, 2013 жылы 4 декабрда дээрлик 3 жыл жасаган жумушубуздун аркасында 157 мамлекет менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Манас атабыздын даңазалаган Саякбай атабыздын 3 илтик вариантын дүйнөлүк мурастар тизмесине ЮНЕСКОга киргизип бекиттик. Мурун Манасчы дастанчыны же болбосо Саякбай атанын Манас айтуусун кыргыз элинин ичинде гана сиңирилип жүргөн болсо, азыр ЮНЕСКОга катталган 198 мамлекеттин мөөрү басылган эл аралык паспортубуз дагы бар, дүйнө тааныган чоң улуттук дөөлөт болду. Муну менен сиздерди чын дилимден куттуктаймын, агайын туугандар. Бул жөн жеринен болгон жокко деп ойлоймун. Ушу Манас эпосуна тагдыр экен, мына Саякбай атабыздын 100 жылдыгына 98-жылы Нарындын өкүлү болуп келип кеткенмин. Андан кийин 110 жылдыгына 14-жылы ушу жерде эстелик орнотобуз деп келгенде, жогорку кеңештен жалгыз мен депутат келген экенмин, өкмөттөн Тайыр Сарпашев келди эле. Мына ушу жерге эстелик салабыз, Кудайым буйурса, Саякбай атабыздыкы деп колумдагы байланып турган алтын саатымды да чечип, капсуланын жанына салып, алтын кымбат, бирок Саякбай андан кымбат эмеспи деген жакшы ой изги тилек менен кеттим эле. Бүгүн эми кичине бүтө жастап калыптыр, бирок эми кулагыңарга күмүш сырга айланайын, өкмөт улуттук дөөлөтүбүздүн ана башы болгон Манас эпосубузга байланышкан, аны айтып баарыбызга жайылтып аткан, тарых катары калтырып кеткен Саякбай атабыздын эстелигин аягына чыгып койгула. Манастан башка эмнебиз бар биздин дегендей сураныч. Урматтуу агайын туугандар, Саякбай атабыздын жанагындай айтылган 3 илтик вариантын дүйнөгө таанылтып, Бириккен Улуттар уюмуна каттатып бергенибиз менен биз ушу Манас атабыздын жана Саякбай атабыздын астында кайсы бир деңгээлде милдетибизди аткардык го деп ойлоймун. Арбактар ыраазы болсун. Мына өткөрүп аткан 130 жылдык мааракеңер куттуу болсун. Мен ойлойм, мен президентибиз баш болуп бардык жагынан ушу улуттук дөөлөттөрүбүзгө Манас эпосубузга абдан катуу көңүлдөрдү буруп атат. Бул бир гана Ысык көлдүн деңгээлинде эмес, жалпы мамлекеттик чоң майрамга айланат го деп ойлоймун. Аман эсен болгула. Чоң рахмат.